بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүнкү өтө турган сабагыбыз ошо орозо жөнүндө кээ бир суроолор келген эле, ошол суроолорго жооп. Орозодогу бир маселе, мисалы, орозодо сууга түшсө болобу деген да маселе келген. Биз айтабыз, орозодо сууга түшсө болот. Анткени ал жерде сууга түшкөндө кээ бир факихтер этияттанып, ихтият кылып, алар түшкөн кираха жана кандай жактырылбаган амалга деген, бирок эң туурасы сууга түшсө болот. Жана кандай балким кулакка пакта бир нерсе салып туруп сууга түшүп койсо эчтеке болбойт. Эң негизги маселе ооздон суу кирбеш керек. Ошондой эле жана кандай тишти жууса болот. Бирок ошол пастанын эмесин караш керек да. Ал жерде составында жана кандай витаминдер, глюкозалар жокпу. Эгерде ошолор болсо, балким ашказанга кирип кетеби, кирип кетпейби деген маселе. Ошол үчүн кандай болсо да дагы ниетибиз ниеттерибиз туура болгондуктан биз тишти дагы жуусак болот. Бирок жакшысы балким мисвак менен тазалап турган жакшыраак. Ошондой эле дагы бир суроолордун бири бул тахлил ва табарру бидам лисаим. Ошол жөнүндө дагы суроолор келген. Орозодо кандын анализин тапшырса болобу? Жана ошондой эле бирөөгө кан берсе болобу? Негизинен шариятта орозодо кандын анализин тапшырган болот. Эгерде ал нерседе бул бир себептер, зарылчылыктар болгон болсо. Жана ошондой эле кан тапшырса болобу? Бирөөгө кан берсе болобу? Мына бул маселеде кан берүүдө зарылчылык болгон болсо, жана кандай туугандары, өзүнүн баласы, же жубайы, же ата энеси анын канынан башка кан жок болуп калса, ошол адам кан бербесе, ага врачтар айтса дейт. Инна хада ражул аллази асаба марат, чоң бир оору жетип калган болсо, ошол адамга кан бербесек, ал адам өлүп калат дей турган болсо, анда бул адам канын бериш үчүн, анда бул адам оозун ачкан туура болот. Оозун ачыш керек. Ал канды берип туруп, кайра жана кандай алар берген шоколаддарды, бир нерселерди жеш керек. Ошол үчүн ошол күндү ал казасын карап берет. Бирок зарылчылык жок болсо, жөн эле кан тапшырып, кан берип, акчага андай иштерди орозодон кийин кылган ага жакшыраак. Дагы бир суроолордон мадмада истиншак жана кандай дарат алганда мадмада деп оозду гаргара кылуу, анан кийин истиншак деген жанакы мурунга суу жеткирип, анан ошол маселеси даратта. Шариятыбызда хукмул мубалага фил мадмада вал истиншак. Ошону хукмул мубалага, ошону түйүнө чейин жеткирүү деген маселе бар. Орозодо биз аны түйүнө чейин жеткирбеш керекпиз, анткени бул жөнүндө пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан сахабаларына: асбил уду ва халил байнал асаби ва балиг фил истиншак илля ан такуна саима. Пайгамбар айткан: даратты жакшы алгыла, манжалардын ортолоруна суу жеткириле деген. Анан кийин истиншак жана кандай мурунга суу жеткирүү, андан кийин мадмада оозго жана кандай гаргара кылып суу жеткирүү, аларды эң түйүнө чейин жеткирип, эң жакшы абалда истиншак менен мадмадан жазагыла дейт. Бирок орозодо аягына чейин жеткирбегиле дейт. Демек, ошол хадистин негизинен алымдар айтат, орозодо кичине ошонун үнүн чыгарып, гаргарды кичине кылабыз, бирок аягына чейин жеткирбейбиз. Мурунга түйүнө чейин тартпайбыз, орто тартабыз.
Бирок жанакындай оозго жөн эле оозго сууну алып туруп оозду чайкап коюу бул дарат болуп эсептелинбейт. Жана дагы бир суроолордон бир адам унутуп калып жеп ичип алса. Шариатта пайгамбарыбыздын ал жөнүндө хадис бар. Мен наси ва хува сайм фа акала ау шариб фальютим саумаху фа иннама ат'амаху Аллах ва сакаху. Ким орозо учурунда унутуп калып жеп ичип алса, орозосун уланта берсин. Аллах ага тамак берди, Аллах ага суу берди дейт. Демек Аллах аны чаңкоосун кандырды дейт. Андыктан келиңиздер, унутуп калып билбей жеп ичип алсаңыздар, чочуп кетпеңиздер, орозоңорду уланта бериңиздер. Бирок эң жакшысы, эң туурасы, биз оозго салгандай нерсек аны түгөп салыш керекпиз. Бирок кекиртекке кирип кеткенден кийин ошол жерден колду салып чыгарган болбойт. Кекиртекке киргенден кийин кире турган нерсени нары киргизе бериш керек. Бирок кекиртекке кирип бараткандан кийин токтотуп ийсек, ошол жердин ортосунда туруп калса, өлүп да калышы мүмкүн адам. Ошон үчүн биз айтабыз, кекиртекке кирип кеткенден кийин жанакындай кайра өзүңдү көңтөрүп, чыгарып андай болбойт. Биз бул жерде тамаша иретин айтып жатабыз. Бирок оозго тамак келгенде эстесек, анда биз аны түгүрүп коебуз. Аны бирөө суроо берет. Жанакындай тамакты плотно жеп алса дейт, билбей, орозоң бузулабы дейт. Ана биз айтабыз, адам биринчи, экинчи порцияны аябай тойо жеп алгандай, бул анда кандай адам? Өзү орозо адам мейли 1-2 кашык кеткенден кийин, мейли 10 кашык кеткен эстеши мүмкүн. Бирок тойо биринчисин, экинчисин, андан кийин суудан ичип атып, анан ошондо да орозо экенин билбесе, бул анда бул айуу болсо керек да. Ошол үчүн биз айтабыз, анчалык биз эстен чыгаргандай амалга барбайлык. Эми дагы бир маселе, бир адам орозо болуп туруп, бирдеме ичип жатканын көрүп калсак, бирдеме жеп жатканын көрүп калсак, биз ага эскертебизби, же эскертпейбизби? Кээ бир адамдар айткан экен, эскертпеш керек, чочутпаш керек. Ал Аллах ага рызкысын берди, Аллах ага тамагын берип атат, Аллах ага өзү суусундугун берип атат, Аллах ага өз рахатына бөлүп атат деп коет. Бул туура эмес. Биз ага эскертиш керекпиз. Сен орозосуң, токтот сууңду, тамагыңды токтот деп. Неге анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Иннама ана башар мислакум." Мен силер сымал эле адаммын дейт. Анса кама тансаун. Мен унутамын, силер унуткандай эле. Файда наситу фазаккируни. Мен унутуп калсам, силер мага эскертип коелу деген пайгамбарыбыз. Андыктан биз эскертиш керекпиз. Неге? Анткени шариятыбызда Аллах Таала Куран Керимде айткан: "Таавану алал бирри ва тaqwa." Жакшы иште, таквачылыкта бири-бириңерге жаран берле дейт. Андан кийин тигил адам орозо болгондо таквачылыкта жаран бериш керекпиз да. Баланча токтот, орозосуң деп. Же болсо бир адам кыбылага карап эмес, башка жерге карап намаз окуп аткан болсо адашып кетип, биз ага айтыш керекпиз: "Кыбыла тет жакта" деп. Кичинекей бала болсо көтөрүп туруп түзөп койсок болот. Неге? Анткени ал кичинекей бала. Жана ошондой эле дагы бир мисалдарынан айтат. Бир адам нажас сууга дарат алып жаткан болсо, биз айтыш керек: "Бул нажас. Бул суу ыплас. Буга дарат алба" деп. Ошол үчүн келиңиздер, биз эскертелик. Дагы бир суроолордон болду. Бул орозо адамдын оозунан же кулагынан же башка бир дене мүчөлөрүнөн кан чыгып кетсе, орозо бузулабы деген. Негизинен оозунан айтып жатпайлыкпы, кулагынан, башка дене мүчөлөрүнөн кан чыгып кетсе бузулбайт. Бир гана бул аялдын этек кири келгенде гана орозосу бузулат. Бирок кан чыгып кетиш бул орозону бузбайт. Анткени ал адам өзү, бир адам оозунда айтпадыкпы, тишин сурутуп жатат. Сурутканда албетте кан чыгат.
бирок суурутпаса болбойт, тиши ооруп жатат. Бул адам ошол стоматологко барып тишин сурутса дагы, кан чыкса дагы анын орозосу бузулбайт, орозосун уланта бериш керек. Же бирөө дарылап жатканда айтпадыкпы, жанакындай обезболивающийларды сайдырса укол менен, анда дагы анын орозосу бузулбайт. Күндүзү жубайы менен мамиле кылса орозо бузулабы дейт. Албетте бул күндүзү жубай менен мамиле кылса орозо бузулат, анткени бул жана күнөө болуп эсептелинет. Ал казасы эмес, ал каффаратын кармайт. Андыктан ким күндүзү мамиле кылган болсо, ал үчүн шарият ага айып өкүм кылынган. Ал айып бул каффарат. Ал адам 2 ай шахрейн мутатабиин, 2 ай катарынан орозо тутуп бериш керек. Неге? Же болбосо кулдукту бошотуш керек, же болбосо 60 кишини, 60 байкушту тамактандырыш керек. Анткени бул жөнүндө Абу Хурайрадан келген хадис. Бир адам пайгамбарыбызга келет. Я Расулла, халат. О Аллахтын элчиси, мен өлдүм, мен жок болдум дейт. Факала Наби саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахтын элчиси айтты: Ма ахлахака. Сени эмне өлтүрдү, эмне сени жок кылды? Кала вакату алей имраати фи Рамадан. Рамазанда аял менен мамиле кылып койдум деди. Ва ана сай, мен орозо элем дейт. Анан кийин пайгамбарыбыз жанакындай кулдукту бошотосуң деди. Мен бошото албайм деди. Менде жок андай. Анда 2 ай катарынан орозо кармайсыңбы дегенде, мен аны кыла албайм дейт. Анда 60 адамга тамак бересиң дегенде, мен эчтеке бере албайм, мен кедейм дейт. Анан ал адам отурганда пайгамбар алейхиссалату вассалам курмаларды алып келди дагы. Анан айтты пайгамбарыбыз: мына бул курмаларды алгың дагы, худ хада фатасаддак би. Ошол курманы садака бер деди. Анан айтты: менден дагы кедей бул жерде жок деди. Анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жылмайып күлдү дагы. Анын тиштери көрүнүп калды дейт. Азуулар көрүндү. Андан айткан экен: өзүң жең жана үй бүлөңө беришиң бул сенин кафаратың деди. Андыктан келиңиздер, Рамазанда андай ишке барбайлык. Демек, бул чоң бир айыпка, чоң бир штрафка салына турган кафарат. Ал эми бирөө орозо кармап, атайлап оозун ачып алса, бул жерден алымдардын ортосунда талаш тартыштар бар. Бирок эң туурасы бул адам казасын кармап берет бир күн. 60 күн кафарат ага жок. Шариатта 60 күн жанакындай чоң бир кылмышка барган болсо, кандай жанакындай күндүзү аял менен мамиле кылган болсо, ошол иш үчүн. Ал эми тамак жеп алгандыгы үчүн, суу ичип алгандыгы үчүн ал адам бир күнүн казасын кармап берет. Аллах субхана ва тааля баардыгыбыздын кармап жаткан орозолорубузду кабыл кылсын. Ошол орозодо эң жакшы абалда өтөп, Аллах Таалага жагымдуу бир пенделерден бололук. Орозодо буза турган амалдардан өтө этияттап, жакшылыктарды жасагандардан бололук. Жана Аллах Таала бизди таква болсун деп орозону Рамазан айында парз кылган экен. Келиңиздер, жок дегенде бир даражага, таквачылык даражасына көтөрүлөлүк. Аллах субхана ва тааля бизге берекесин берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.